ушундай катуу темпте өнүгүү болуп атат. Аны моюнга алыш керек. Мен дайыма билесиң, мен акты ак, дайыма караны кара. Колдоо көргөзүп аткан мамлекет башчысына дагы, мамлекетибизге дагы абдан ыраазычылык билдирем. 1 килограмм черная икра $2000 турат. Bir осетрдан 3 килограмм чыгат да. Илгиз Шаменов, алдыда буюрса форель коюн, балык коюн, латкен жем. Жалбызынан айтканда, мисалы, миллион сазаң, миллион пайда. Эл үчүн керек болсо, мамлекет үчүн эч нерсе кылышкан эмес, өздөрү үчүн байып, өздөрү жеп тоноп жашап келишкен ушул күнгө чейин. Ассалому алейкум. Биз Сокол Медиа маалымат агенттигинен атайын ушул сиздердин чарбаңыздарды, сыртта жүргөндөр болбосо Кыргызстандагылар деле эмне жумуш кылсам деген жарандарга мындай бир жаңылык иретинде бир көрсөтүп берели деп, балыкка кызыккандарга ушундай бир маалымат алып берели деп келгенбиз. Анда эмесе тааныштырып бересизби? Кудай буйрса, ошо ишке жакында заводубуз кирет. Бул жакта болсо форелевый хозяйствобуз. Ошону көргөзүп берсек. Эмнеден баштап көрсөтөсүз азыр? Мен азыр биринчиден болуп силерге осетрду көргөзгүм келип турат, берсеңиз жараша. Урматтуу көрүүчүлөр, жана Эрнис байке айтып кеткен ушул осетр балыктарына келдик. Азыр осетр балыктарынын эмне артыкчылыгы бар? Анан бул бизге канчалык пайдалуу, кандай шартта өстүрүп болот, ушул боюнча Эрнис байке толук маалымат алып берсеңиз. Осетр балыктарын кармасак болобу? Болот. Азыр кармап көргөзүп берем. Булар деген биз жаңы ачылганда 2016-жылы жаңы ачылганбыз. Жаңшан форель ЖЧКсы 2016-жылы ачылган, ошол убакта алып салганбыз. Ошондон бери бизде келаткан балыктар башында келгенде мындан да кичинекей 1 грамм, 2 грамм ушундай болгон осетрлар болчу. Өзүбүз чыгарган эмеспиз, сатып алганбыз. Ошондон баштап өзүбүз чоңойтуп келатабыз. Бул боюнча эмне дейбиз? Бул балыктын өзүңүздөр билгендей икрасы черная икра деп коет, жана кара икраны берет. Аябай кирешелүү. Бул өзүнө эмес, ошо икрасына карап багабыз. Биз бир жолу экспорт кылганбыз Кытайга. Азыр болсо экинчи потогун кылалы деп багып аткан кезибиз. Бул балыктарга азыр 8 жыл болду. Булар деген жылуулукту сүйүшөт. Жылуу сууда жакшы чоңоет да. Бирден эле суроо берейин, Эрнис байке, биринчиден. Осетр балыгы, жана черный икра деп коебузбу Кытайга. Канча бир балык канча пайда берет жылына? Ар кандай болуп калат байке. Бул деген годовой эмес да, бул деген аябай чоңойтуш керек. Кичинекейден баштап 10 килограммдан өткөндөн кийин анан икра берип баштайт да. Ошо 10 килограммдан өткөндөн кийин. 10 килограммга болсо бир 5-6 жылда чыгат да. 5-6 жылда 10 килограммга жетти. 10 килограммга жеткенден кийин икра берип баштады. Ошондо жылына береби икраны? Жок. Бул уже союп саласың, ошо менен болуп калат. 5-6 жылдан кийин. Ошол бир жолу сойгондо канча пайда берет? Мисалы, ошол 5-6 жыл багып атпайбы муну башкаларга салыштырмалуу? Азыр айтып атпаймынбы, 1 килограмм икранын баасы азыркы учурда черная икра $2000 турат, готовый сатып турганы. Bir осетрдан 3 килограмм чыгат да. Ошону эсептеңиздер. $6000. Бир осетр балыгы $6000. Албетте буга бир жылдап убакыттар кетет экен, 5-6 жыл убакыт дейт. Бирок ошонун өзүндө деле 5-6 жылда бир ушундай балык, 10 килограммдык балык $5-6 пайда берип атканы бул аябай эле жакшы экен да. Буну кармайлы анда эмес, Эрнис байке? Gel. Yolda içirseniz жерден кармап. Аябай күчтүү. Ошо мындай жоош болот экен, аябай күчтүү экен го. Ушул осетр балыгы канча жылдык болжолду, Эрнис байке?
Буга деген бир 4 жыл болуп калды азыр. Дагы бир 2 жылдан кийин Сатка жарап калат. сатка жарап калат, Ооз ушундай башкача балыктардан өзгөчөлөнүп ушундай болуп турат. Ылдый жагында пылесос депос, бассейнде болгон мусорларды жана башка нерселерди ушул жагынан соруп жейт да бул. Бизге чыдамдуулугу кандай бунун? Чыдамдуулугу аябай жакшы. Башка балыктарда болуп кислород талап болбойт. Мынтип кармап отурсаң 5 минутка чейин өлбөйт, 5-10 минут тура берет. Башка балыктар болсо уже судан чыгардың өлүп калат. Мындай күчтүү балык болот да. Бул азыр сууда жүргөндө байкадым, мындай баёу өзү мындай жай кыймылдагы балыктардан окшойт да. Негизи ушуну икрасын 1-2 граммдык кесип алганбыз деп коесуздарбы? Ошондо канчадан аласыздар буну? Бирөөнү? Мен ошондо баасын азыр точно айта албайм, бирок 20 сом тегереги да. 20 сом тегереги. 5-6 жылга дагы бир $300 чыгым кетеби ушуну жанагы сатка чыгарганга чейин? Кетет, 15-20 $1000 кетет. Бир $6000 кетсе, $5000 бир балыктан таза пайда болот да. Өлбөй, жакшы чоңойт берсе өзүң ойлогондой. Бул жак биздин инкубационный цехибиз. Бизге деген икра Европадан келет, тагыраак айтсак, Даниядан, Италиядан, Африкадан, ошактан импорт болуп келет. Биз өзүбүз азыркы учурда икраны инкубация кылып эле чыгарабыз. Мындай сыгып алуу жолуна пока көнөлекпиз. Чыгаргандар жок, ошон үчүн импорт болуп келет. Биякта болсо аппараттар биздин биринчи этап. Икралар келгенден кийин бул аппараттарга келип түшөт. Бул аппаратка 200 миң икра атат. Бул биринчи этап, ушактан личинкага айланып, икрадан личинкага айланып сүзгөндү үйрөнүп, анан экинчи этап болуп бул бассейндерибизге көчөт. Ошондо Кыргызстанга келгенде биринчи түшө турган жери ушул жер. Ооба. Бул жактан Эрнисбек ошондо биринчи Кыргызстанга келди, икра ушул жерге түштү да, бул жерден личинка пайда болду. Личинкадан кийин анан кийинки этабыбыз болуп, 1 айдан кийин бул жака пересаживать этебиз. Бул жактан уже азыр сиздер көрүп турган балыктар 2 айлык балыктар. Булар жаңыдан сүзгөндү үйрөнүп, тамак жегенди, корм жегенди үйрөнүп аткан кезде дал ушундай болуп, бул экинчи этаптын бассейндери да. Бул жерде канча малек бар азыр? Ар бир бассейнде 100 миңден 200 миңге чейин деп көчөт. Аппараттан биз мындай көчүрүп атканда болжол менен эле көчүрөбүз. Бизге келген ikranын саны менен эле. Анан качан бизден кардарларыбыз сатып алып аткан кезде атайын санай турган аппараттарыбыз бар, ошолор менен санап сатып беребиз. Бул канча грамм? Бул азыр 0,4-0,3 аппараттан жаңы чыккан. 2 айлыкта ошо 0,4-0,3 грамм, Бул жерден канча граммга чейин болот бул жерде? Бул жерден 0,5-0,6га чейин чоңойтабыз. Андан кийин бул 0,5-0,6 деген уже булар готовый болуп калат, сүзгөндү үйрөнүп, балыктар корм жегенди үйрөнүп калат. Андан кийинки этабыбыз сырттагы бассейндерге көчүрөбүз. Ал жак уже 3-чү этап болуп калат. Анда ошол жака өтөлү кийинки 3-чү этапты көрсөтөм. Бул жерде жалпы азыр ар жакта да бассейндер бар экен, чоң бассейндерчи. Жалпы бардыгында ошондой неме барбы азыр, Бардыгы полный. Буларга азыр 100 миңдин тегерегинде деп атат, 100-200, 100. Нары чоңдоруначы? Чоңдоруна деле ошондой. Бул эки бассейнде канча болсо, ошол эки бассейнди бириктирип көчүрөт да. Буякта басчыпай калгандарын жылдырыштырып, буякта өзүбүздүн специалисттерибиз бар. Ылайыктап турушат, буякта бассейнде батпай калдыбы, биченесин алат да жака көчүрөт. Буякта карантинный бассейндерибиз дегендер да бар. Өздөрүнүн немелери болот, атайын инструктаждары. Бул бассейнден тиги бассейнге көчүрүп атканда атайын карантинный бассейнге 15 күнгө туруш керек балыктар. Биринчи, экинчи этаптан өттүк. Биринчи личинка пайда болушу, анан 0,4-0,5-тиктер. Анан эми бул жакта 3-чү этаптагы малектар бар. Малек бул жерде сүзгөндү, баягы тамактанганды билип калганда. Буларды уже сата турган веске жеткен балыктар. Бизде Кыргызстанда ушул веске жеткирип анан сатылат да. Ушул вестен кийин сатылабы негизи? Булар азыр бир аз иммунитети күчтүү, баягы ооруга ар кандай
ылаңдарга чыдамдуу болуп калган убагыда? Баарына бизде мындай да, могу икрадан келип, именно ушул размерге жеткенге чейин экранын азыркы учурда 50% өлүп атат. Ар кандай оорулар бар, биздин жаратылыштын суусуна көнбөгөндөрү бар, көнгөндөрү бар. Ар кандай вирустар бар. 100 000 икра алып келе турган болсоң 50 000 чыгат, 50 000 өлөт. Именно могул веске жеткенге чейин да. А бул вестен ары уже надежный. Ошон үчүн элдер сатып алышат, ошол 1 граммдан өйдөкүлөрүн. Бизде атайын кардарларыбыз бар. Бул грамм биздин сууга жарабайт, бизде суунун течениясы көп, бизге чоңойтуп бергиле дегендерибиз бар. Аларга өзүнчө бассейндерибиз дагы бар. Ошондой заказ кылган карларыбызга 10 грамм десе 10 грамм, 20 грамм десе 20 грамм кылып жеткирип дайындап беребиз. Мындан кийин кайсы этап эми Эрнис аке? Мындан кийин дагы кайсы жакты көрсөтөсүз? Мындан кийинки этабыбыз 4-чү этап бар. Ошо атайын кардарларыбызга деп дайындап аткан, ошону көргөзсөм. Жалпысынан бул жерде көп эле бассейн бар экен негизи. Жалпысынан бизде эркектерге катталган 49 бассейнибиз бар. Жанагы бассейндерден өттүк атайын. Ал жакта суулар аябай эле таза экен негизи Эрнис аке. Анан бул жер уже көлмө болуп калат экен да. Бул жак пруд деп коебуз. Эми жерди казып туруп эле ошо бизден чыккан сууларды, лишний сууларды жөн кетирбестен кайра эле ошентип бассейндерди салганбыз дагы. Дополнительный сууларды кошконбуз артезиан. Анан кардарларыбызга ылайыктуу шартта кылып, чоңураак размерге жеткирип берели деп атайын багып аткан чагыбыз. Бул жакта азыркы учурда 4-чү этаптын балыктары жанагы 10 грамм болуп калды, Кудай буйрса, бул 50 грамм болгондо кардарына беребиз. Бул жакта 50 граммдык мөлөктөр, алар болсо 200 грамм болгондо кардарына берилет. 50 грамм, 200 грамм, 100 грамм кылып алып кетишет э буну. Ошол бир балык форелдики личинка болуп чыккандан баштап, икра эмес, личинка болуп чыккандан баштап 1 килограммга жетүү үчүн канча убакыт кетет? Бизде мындай болуп көрүнөт да, инкубация деп айтабыз. Инкубация деген уже 1 граммга чейин продажный болуп эсептелбейт, сатууга болбойт да. 1 грамм анткени ошо 1 граммга жетиш үчүн бала басып кеткенге чейин деле аябай эме го, кыйын го. Ошондой эле 1 граммга жетиш үчүн ошондой оор шарттар болот, оор үч жана башка нерселер болот. Ошон үчүн 1 граммга чейинки эсептелбейт. 3 ай негизи личинкадан, ошо икрадан 1 граммга жетиш үчүн 3 ай болот. Анан ошо 1 граммдан баштап товарный балык десек болобу, 1 килограммга жетиш үчүн 1 жыл убакыт алат. Балыктан негизи канча пайда көрсө болот? Ошо мисалы 100 граммдык балыкты сатып алдың да. Анан аны сатып алган акчаң бар. Анан аны кайра багасың, 1 килограммга чейин жеткизесиң. Анан ушул жерде балыктын жалпы чыгаш азганча, анан кирешеси менен эсептесек. 1ге 1 десек болот да. 1ге 1 десек. Бул базардын баасы жакшы болуп турса, базар ар кандай болуп калат. Азыркы былтыркы жылы, анан быйылкы жылы азыр Кудайга шүгүр, балыктын баасы жакшы болуп атат. 600 сом ушундай болуп атат. Ага чейин болсо 350 сом, 300 сом ушундай эле болчу. Ал кезде жакшы актач эмес, анткени корумду эле аласың, Корумдун 1 килограммы 300 сом, 350 сомго чейин айланат. Бир малек 1 граммдан 1 килограммга жетиш үчүн 1 килограмм корм жейт. Анан себестоимосы 300 сомго айланып атат. Андан тышкары эмгегиң бар, анан малекту сатып алган бааң бар. Ошо менен где-то бир 400 сомго себестоимосы турат да 1 килограмм балыктын. Андан кийинки уже сатканың 500 сомго сатсаң 100 сом өзүңө прибыль болот. 600 сомго сатсаң 200 сом. Андан кийинки сатканың өзүнө жараша да. Мисалы, базарга. Могул жерди алалы, бир пруд да бул жер, Ушул жерге 100 граммдык балыкты кой берсек, 100 граммдан 1 килограммга чейин канча убакытта жетип атат? 8 айда жетип атат. 8 ай, 8-7 айда. Ошондо 7 айда бул жерге канча болжолдуу канча балык батат? Бул жерде суунун көлөмүнө, объемуна жараша эле эсептеп коебуз. Азыр деген узун туурасын чыгарып туруп эле ушундай өзүнүн жолдору бар, ошо менен эсептеп беришет. Азыркы учурда бизде биякта 50 000 мөлөк 10 граммдык салынып турат. 50 000. Мындай немесинде бир 5 000, 10 000 балык батат экен да чоңойгондо.
чоңойгон сайын чоң суу талап кылынат, чоң место талап кылынат, чоң каражат талап кылынат. Сондай жолдор бар байке. Жалпысынан айтканда мисалы миллион сазаң миллион пайда. Ооба. Илис байке, азыр балык чарбаңызды көрдүк. Анан балык чарбаңыз менен жалпыдан таанышып чыктык. Бул жерде сиз ушул социалдык тармактарда Кыргызстанда негизи эле Орто Азияда эң чоң заводдордун бири, бул баягы форель балыктарын жемин өндүрө турган эң чоң заводдордун бирин куруп атканыңызды көрүп калдык. Ушул боюнча өзүңүз кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы? Туура айтасыңар. Себеби балык чарбасы Кыргызстанда абдан өнүгүп атат да. Ушундай деңгээлге чейин өнүктү. Бизде даже ар бир керек болсо районго чейин уже балыктар, чарбалар ачылып атат да. Себеби биздики эң негизгиси тоюту да. Тоют маселеси бар. Анткени бул балыктын, форелдин тоюту өтө кымбат. Баягы кичинекей баланын иче турган жанагы нан деген сүт бар го, эң кымбат болгон. Ошондон да кымбат да балыктын жеми. Балыктын жеми жана майда балыктарга бере турган, малюкторго бериле турган жемдин килограммы 500 сомго чейин 1 килограммы. Ошон үчүн ар бир эле баягы жараныбыз балык чарбасын ача албайт. Анткени көп ушу тоютуна көп каражат керек болот да. Анткени 90% ушу тоютка кетет да акчанын баары. Ошол себептен биз ушул балык чарбасын президентибиздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен чогуу кеңешип ушул балык чарбасынын заводун куралы дедик да, жем чыгарган. Себеби биз эсептесек орто эсеп менен 20 миллион доллардан 50 миллион долларга чейин бир жылда балыктын жемин сатып алат экенбиз да. Эмне деген акча, эмне деген миллиарддаган сомдор да. Сыртка чыгып кетет бул акча. Сыртка кетет, Европага 80-70%. Андан сырткары Иранга кетет. Бизде азыр Ирандын жемдери бар, Европанын жемдери бар, Франциядан, Германиядан, Польшадан, Даниядан, то есть Финляндиядан болгон жактан келет да. Ошол себептен биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү көтөрөлү деп, колдойлу деп ушул чоң завод тууралды база Эсенки өлкөсүндөгү эң чоң бир заводдун курулуш иштери азыркы учурда кызуу жүрүп атат. Кудайым буйруса ушу жаңы жылга чейин заводду ишке киргизели деген жакшы ой максаттар бар. Ушул биз заводду ишке киргизсек, бир нече баасы арзаныраак болот пайызгачы. Мисалы 250 сомдон сатылып аткан жем биздин баа менен где-то бир 180-190 сом тегерегинде болот деп божомолдоп атабыз. Анткени бирок качествосы уже европейскийден дагы өйдө болот да, бирок кем болбойт. Вот. Эң баягы жогорку сапаттагы завод болот да. Заводду дагы азыр биз Кытайдан алып атабыз. Анткени линия бул Кытай бул дүйнөдөгү азыр биринчи орунда турат технологиясы боюнча. Ошол заманбап заводду Кытайдан алып келебиз линияны. Технология болсо европейский болот. Мындай айтканда составтарычы, составтары. Сырьёну болсо биз ойлоп атабыз, ушу Россиядан, Ирандан алабыз. Анан өзүбүздүн мамлекетте бар сырьёну өзүбүз колдонобуз да. Кудайым буйруса жаңы жыл менен ошо заводубуз весь Кыргызстанды бүт республика боюнча өзүбүз камсыздай алабыз. Андан сырткары бул объему өтө чоң. Күнүгө суткасына 100 тонна жем чыгарат бул завод. Биз Кыргызстанга бир 20% эле кетет да. Анткени салынгандан кийин анткени биз келечекти ойлодук. Келечекте анткени чарбалар көбөйөт да, объем, потребность көбөйөт. Ошондо биз камсыздай алгыдай бололу деп ошон үчүн чоңураак завод куруп атабыз. Экинчиден андан сырткары биз Россияга, Өзбекстанга, Казакстанга да экспортко чыгаралы деген жакшы ой максаттар бар. Бул заводдор мына салынып атат, өзүңөр көргөндөй буреки жем жыйнай турган ангар салынып атат. Бул заводдугу мына ортодо эмне деген көрдүңөр өзүңөр, биякта сырьё келе турган ангарлар салынып атат. Андан сырткары лаборатория салынып атат, офистер, балдардын жатаканасы, столовойлары, бүт ошо заводдун иштей турган бүт керектүү офистери, кабинеттер, бүт баягы заманбап технология менен салып атабыз десек жаңылышпайбыз да. Кудайым буйруса бир жаңы жылга чейин жакшы ой максаттар бар, бүтүрөбүз да. Жалпылап айтканда Кыргызстан менен эле чектелбей буйрса, Кыргызстанда бүгүнкү күндө болгон балык чарбалардын санын дагы көбөйтүп, баягы чарбакерлерге жакшы шарт түзүү менен биргеликте сыртка дагы, экспортко дагы ылайыкташып атпыздар да ошондой. Кудайым буйруса бул завод бүтүп калса бизде жакшы ой максат бар. Айылбанк аркылуу дагы бул баягы линия кылып, лизинг кылып, Айылбанк аркылуу дагы кардарларга элибизге беребиз да, таратабыз. Баягы кредит сыяктуу кылыпчы.
Анан ойлойм бул завод салынгандан кийин биз көз каранды болбойбуз. Анткени бизде азыр корм жок болуп калган учурлар болот. Жем күтүп калабыз, границада проблема болуп калат. Андай уже болбойт. Андан биз завод салынгандан кийин ойлойм, керек болсо ар бир районго эмес, уже ар бир айылга чейин балык чарбалар көбөйөт да. То есть бул экспорт ориентированный продукция да. Элдерибиз Кыргызстар дагы азыр балык жегенди үйрөндү. Бул балык полезный, рактын алдын алат, мисалы көптөгөн витаминдер бар. Ошол үчүн ден соолукка өтө пайдалуу болот. Ошон үчүн элибиз да үйрөндү да балык жеген. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудайым буюрса Кыргызстандын келечеги алдыда. Ушуну дагы туура сунуштуу колдоп, ажыбыз дагы колдоп, мына банктагы мен кредит алып, чын айтканда бул заводду салып атабыз. Ушуга колдоо көргөзүп аткан мамлекет башчысына дагы, мамлекетибизге дагы абдан ыраазычылык билдирем. Анткени бул салынып аткан ушу жерди дагы мамлекет чечип берди да. Жергиликтүү бийликке дагы ыраазычылык билдирем, себеби анткени ушул жердин маселесинде эч кандай бут тозу жок. Бүт кандай мамлекеттик мекеме болбосун, орган болбосун, баары тең колдоп бүтүрүп алгыла деп мындай күйүп атат да. Чогуу ушул заводду мамлекетибиз менен биргеликте куруп, ушул элибизге мындай жакшы тоюттарды тартуулайлы деген ой бар. Андан сырткары бул завод тооктордун жемин да чыгарсак болот. Андан сырткары баягы букаларга дагы, откормка аларга да жем чыгарсак болот. Но в основном эң приоритети болгон бул форельдин балыгы да. Ошонун жемин чыгарабыз. Анан ородо артада заказдар болуп кала берсе, биз тоокко анан башкаларга жем чыгарып беребиз да. Илис байке, сиздин мындан бир 4 жыл мурдагы маегиңизди көрдүм. Келгенге чейин эми карап көрүп, сиздин өмүр таржымалыңызды, балык чарбасын ачып алганыңызды. Мына ошол 4 жыл мурда ошол убакытка чейин мамлекеттен тиешелүү көңүл бурулбай жатканын айткан экенсиз да. Бүгүн ушул мамлекеттен көңүл бурулуп, баягы насыя берүүдө, ушул завод, фабрикаларды курууда, өндүрүштө насыя берүүдө, жер маселесин чечип берүүдө, демек сиздин айтууңуз боюнча жакшы эле жылыштар болуп аткан экен. Мындай да, ак менен акты, актак караны кара деп айтканды үйрөнүш керек да. Эгер бир жерде туура эмес болуп атса, ал кемчиликти айтыш керек. Аны чечүү жолун айтыш керек. Эгер жакшы иштер болуп атса, аны айтыш керек. Мен мисалы завод салып атам, мамлекет колдоп атат, эмнеси жаман? Ыраазычылык билдириш керек да. Азыр эми өнүгүү болуп атпайбы? Мындай реалдуу көз караш менен караганда, мындай көз сокур адам эле көрбөсө, ата кем көрүнүп атпайбы? Мына стройка ушунчалык темпте жүрүп атат. Керек болсочу, строй материалдары жок болуп жетишпей атат. Биз мына заводко бетон алалы деп бетон таппай атабыз. Бетон таппай. Биз ушуну ГИКке барып, ГИКтин жетекчилиги менен сүйлөшүп, мына ошол жактан заводунан алып атабыз да бетоннучу. Анан мен ойлойм, ушундай катуу темпте өнүгүү болуп атат. Аны моюнга алыш керек. Мен дайыма билесиңер, мен акты ак, дайыма караны кара. Бул кара болсо кара, акты болсо ак деп айтам да. Мен бирөө тарапка эмесмин да, тигил тарапта же бул тарапта эмес. Мен дайыма чындыкты айтып келем. Көрүп атабыз, азыр өнүгүү жакшы болуп атат. Ушул темпте кетсе, мен ойлойм Кыргызстан бир алдыңкы бир 5 жылда Орто Азиядагы эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири болот. Мен ага көзүм жетет да. Тем более азыр жаштарыбыздын да көз карашы башка, президентибиз баш болуп, өзү ар бир нерсеге чейин өзү контролдоп, мындай иш жүрүп атат да, бүт маселени чечипчи. Мурда болсо чо там мындай бюрократия болгон да, бюрократия. Бир маселени кайрылсаң, ал башкага эме переслайт этчү. 10-20 жерден ал жакка кетчү, анан мойт эле кайра чечилбей, в итоге мойт эле айланып жүрө берчү да, маселе чечилчү эмес. Азыр болсо оперативно чечилет. Ошонун баарын тең мындай моюнга алыш керек да, чындыгындачы. Азырында саат, кечки саат, мына саат уже 8:30 болду, кечки саат. Стройка дагы эле жүрүп атат. Бүт иштеп атышат. Илгиз байке ушул айтып калдыңыз. Азыр бул заводдун курулушу менен бир канча жумуш орундары түзүлөт да. Сиздердин алдын ала эсебиңиздер боюнча канча жумушчу? Эми алдын ала эсеп боюнча бир 100дөй адам иштейт да. 100 адам иштейт. Андан сырткары бул жергиликтүү бийлик, мамлекеттин чөнтөгүнө мындай өтө чоң акча түшөт да. Анткени бул ар бир сатылган килограммдан налог төлөнөт да. Ооба. Биякта элестетиңиз, Кудайым буюрса полноценно иштегенден кийин завод эгер күнүнө 56-100 тоннага чейин жем чыгарса, эмне деген акча бюджетке, мамлекетке түшкөн да. Мындай да ар бир адам Кыргызстан, ошо Кыргызстан өнүгүшүнө салым коюш керек да. Биздин Кудай буюрса алдыда чоң максаттарыбыз бар. Мен ошого биз жашпыз. Жеткенге мүмкүнчүлүк чоң. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Биз азыр дагы мындай кээ бир канча жолу жогорку кеңеште депутат болгон, канча жолу премьер-министр болуп, мындай эл үчүн керек болсо мамлекет үчүн эч нерсе кылышкан эмес, өздөрү үчүн байып, өздөрү жеп тоноп жашап келишкен ушул күнгө чейин. Ошон үчүн Кыргызстан артта калганбыз. Азыр мына ушул темпте кетсек жакшы болот. Мен көптөгөн
тили менен сайраган адамдарга караганда мен жаш болсом дагы өлкөбүздүн өнүгүшүнө мындай чоң салым кошуп атам деп мен эсептейм да. Канчалаган депутат министрлерге караганда салымы чоң деп эсептейсиз? Алар кылбаган иштерди биз кылып атабыз. Кудайдын жардамы менен, мына Кудай буйрса завод куруп атабыз, президентибиздин колдоосу менен. Эми чындыкты айтыш керек, мына ажообуз өзү колдоп берип атат ушу заводду курганына. Илгиз Шаменов алдыда буйрса форель коин, Кудай буйрса, балык коин, латкенна буйрса жем коин. Сельскохозяйственный коин. Кыргызстан мындай айтам да, Кыргызстан 66% айылдардан, аймактардан турат. Биз айыл чарба мамлекетибиз. Биз айыл чарбасын ушундай деңгээлде өндүрүп койсок, өстүрүп койсок болот. Бизден чыккан экологически чистый продукцияларыбызды 10 эсе кымбат баада дүйнө элине, Европага экспорттасак болот. Анткени алар биздин продукцияларыбызга зар, алар суктанат. Алар үчүн мындай биздин өскөн балыгыбыз, бизден чыккан алмалар, жер жемиштер алар үчүн тим эле бейиш десек болот да, мындай. Алар үчүн деликатес. Ошон үчүн Кыргызстандын потенциалы өтө жогору. Туризмге Кыргызстан айыл чарба продукцияларын өндүргөнгө өтө уникалдуу мамлекет десе мен жаңылышпайм да. Буюрса Кыргызстанды ушул айыл чарбасында хаб кылабыз деген чоң ниеттер бар. Анан ошолордун бири бир бурчун чоюп бараткан адам катары сиз дагы бул жерде чоң салымыңызды кошот экенсиз. Ушул негизи эле балык чарбасына кызыгуу качан пайда болгон сизде? Мен өзүм эле мына кенеде кезден эле мындай кандай десем способность бар да негизичи. Мындай ушундай бирдемеден бирдеме кылып, жоктон бар кылып, мындай бирдеме жасаганга өзүм шыгым бар. Анан бул өзүм мындай көп жүргөм да, көрүп, эмне үчүн бизде суулар кенен балык чарбасын өндүрсөк болбойт деп ошондой ой келип, анан ошентип балык чарбасын баштаганбыз. Мен 2016-жылы баштагам балык чарбаны. Ошо Тянь-Шань Форель деген ушул өзүм компанияны өзүм негиздегем да. 2016-жылы баштаганбыз. Азыркы күнгө чейин канчалаган жүздөгөн, миңдеген тонна балыкты уже экспорт кылдык да. Миллиондогон икраларды биз айына алып келип инкубация кылып республика боюнча таратабыз да. Мындай да ар бир адам мында каалоосун кылса болот. Ошон үчүн көз коркок дейт, кол батыр дейт. Кылса любой нерсени кылсак болот. Эмне биз Кытайлардан, Европа элдеринен же жөөттөрдөн, еврейлерден эмнебиз кем? Аларда бар көз кулак, бизде да бар. Аларда бар кол бут, бизде да бар. Аларда бар баш, бизде да бар. Иштетиш керек. Анан биз деген жалкоо болбош керек да, иштемчил болуш керек. Анан рисковать эткенди үйрөнүш керек. Мындай рисковать этсе кылмыш кылбаш керек. Бул риск жоктон бар кылуу, бирдемеден бирдемени жаратуу, мындай мээнет кылуу, ушуга риск барыш керек. Анан үйгө жатып алып эле Кудай деп асманды карап качан байыйм десе Кудай ме деп сага бербейт да. Ме Кудай дагы мээнет кылсаң, аракет кылсаң берекет дейт. Мээнет кылыш керек. Анан Кудай буйрса ал обязательно акыбети кайтат. Эң иштемчил болуш керек. Жана сөзүмдүн башында айтып өттүм, сиздин 2021-жылы берген маегиңизди көрдүм депчи. Ошол жерде 2021-жылы же 2020-жылдары ушул айыл чарба министрлигинин берген маалыматы боюнча Кыргызстан 10 000 тонна балыкты экспорттогон экен сыртка. Анан учурда бунун көлөмү ошондон бери азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой. Анткени ошо эң негизгиси тоют маселеси. Экинчи бизде лаборатория жок, балыктар текшерген, анализ кылган, тиги бугулган ушундай нюанстар болгон. Биз азыр мына заводто салып атабыз, андыктан лабораторияны да куруп атабыз да. Бул менен буйрса эми алдыга жылып эми өсүштөр болот деген. Обязательно болот. Ниеттер бар. Завод жагыңызга базаланда Илгиз байке мындай. Негизинен заводдун жакындан да азыр каркасы курулуп баягы пайдалуу түптөлүп анан каркастары тургузулуп калыптыр да. Заводдун оордугу 450 тонна болот да. 450 тонна. Ошол вибрация менен иштейт. Ошол ушунун баары кармап туруш керек. Ошон үчүн муну көрдүңөр да, фундаменттин мына көлөмүн көрүп атасыңарбы? Арматура канчалаган миңдеген тонна мерде арматура. Мо закладной детальдары, бүт проект менен бүт ошол 9 балл жер титирөөгө чыдамдуу. Ошондой салынып атат да. Монун жердин котлованы вообще 4-5 метр казылган. Ошонун баарына грунт төшөлүп мына бүт проект менен. Эми ошо бул келечекке, бул 1000 жылдап жада турган завод да. Ошого баарын тең азыр заманбап кылып салганга болгон аракетти кылып атабыз. Жана сөзүңүздүн башында айтып калбасызбы, ушу мамлекет башчысы ажообуз өзү дагы ушул сунушту туура кабыл алып анан ушуну салууга болушунча жардам берди депчи. Анан банктардан насыя берилди ошонун аркасында депчи. Мындайча айтканда кредитке салып атам дейсиз да. Эми бул дагы болсо сиздин тобокелдик кадамга барып атканыңыз да.
Ошол жалпы заводдун баасы канчага турат, Илгиз байке? Жазылганда муну почти бир 5 миллион доллардын тегереги да. 5 миллион Бул доллар. заводдун проектиси вообще. Бул Эл- завод турганы, складдары, ангары, бул полный запуск берип иштегени, Оборудование. сырьё оборудованиялар бүт ошол 5 миллион доллар. Бул кичинекей цех эмес, же болбосо бир күнүгө бир 5 тонна, 10 тонна чыгара турган завод эмес да. Мындайча айтканда, Комбикорм чыгара турган же цех эмес. Бул полноценный заманбап акыркы үлгүдөгү завод да. мындайча айтканда Илгиз Шаменов элдин балык өстүрүүчүлөрдүн, айыл чарбанын келечеги үчүн өзүнүн жанын 5 миллион долларга тобокел кылып аткан убагы азыр. Мен тобокел деп деле айтпайм. Бул тобокел эмес. Мен Кудайым буйрса, биздин анализ менен, ушулда тепкен өнүгүү менен заводубуз Кудай буйрса ишке кирсе, полноценно ишке кирсе, өзүн бир 2 жылда актап коет да. Өзүнүн 2 жылда. 2 жылда актап коет. Илгиз Деген да байке, жакшы үмүтүбүз бар. Сиз Ушул экөөбүз бир- өлкөбүздө тынчтык болсо, өнүгүүсү болсо, эң негизгиси мына дүйнө тынч эмес. Тынччылык болсо, өнүгүүсү болсо, завод ишке кирсе, чарбалар көбөйсө, эч маселе жок. Бат эле өзүн актап коет. Биздин максат бул байып өзүбүз акча табуу эмес. Биз өзүбүздүн, мен өзүм жанымда бага турган өзүмдүкү Кудайга шүгүр жетет. Бирок ушул завод жок, биз жем алып келе албай кыйналып атабыз. Биз дальше расширение боло албай атат, элибиз өнүгө албай атат. Жерлер бар, каражат жоктугунан корм жок, эң негизгиси тоюттун акчасы жок, чарбалар өнүкпөй атат. Ошол себептен ушу заводду уралдап атабыз. Эң негизгиси эл үчүн уралдап атабыз да. Биздин анткен потенциал өтө көп да. Сууларыбыз ар бир айылда бар го, булак суулар, ар бир не деген 3500 шараккан дарыя суу бар. 59 суу сактагыч бар. Кыргызстанда могу балык чарбасын, форель балыгын өндүргөнгө 400-500 миң тонна балык өндүрсөк болот. Азыр болсо 10 миң тонна балык араң өндүрөбүз. Биз 100%-тин 1%-ин да колдоно албай атабыз. Элестетип атасың? Так что 100% балык өндүрсөк болот да. Биз айыл чарба тармагында өтө уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Биз балыктан сырткары биз букаларды да байлайбыз, мисалы. Биз ушундай жанагындай центр отдыха дагы, эс алуучу борборлорду дагы иштетебиз, мисалы, ошонун баарын основать эткенбиз да. Иш өтө көп. Ар бир адамдын жүрөгүндө мындай каалоосу болсо, ниети болсо кылса болот да. Кылса болот. Бизде өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Главное иштеш керек, аракет кылыш керек. Анан иштейм деген адамдар бул жактан деле иштесе болот. Бул жактан деле иштесе болот. Азыр тем более жумушчулар көп табылбай аткан учурда биз строительдерди таппай башка өлкөлөрдөн чакырып алганга да туура келип атат да. Анан Кыргызстандан кетип калуу, башка өлкөгө барып иштөө канчалык деңгээлде кажет экенин мен билбейм, аны түшүнө албайм. Эми азыр бияктан деле иштесек болот да. иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Азыр балык чарбаңыз менен тааныштык, курулуп аткан завод менен тааныштык. Эми зона отдыха менен тааныштырасызбы? Эми көргөт эле, как раз чай ичкен чагында.